Внимание! Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Улуу атамекендик согушта СССРдин карапайым калкынан 8,5 миллиондон ашык адам көз жумган. Аскер кызматынан курман болгондор жана туткунга түшүп көз жумгандар 4,5 миллион адам деген маалымат бар. Ар кандай кырдаалда көз жумгандардын санын кошкондо каза болгондордун саны 26,6 миллионго жеткен. Акыркы 1988-1993 жылдары тарыхчылардын статистикалык изилдөөсүнүн негизинде мындан да көп жоготуу болгон ачылган. Улуу атамекендик согушта көз жумган 20 жаштан 29 жашка чейинки жоокерлер 20 миллионду түзгөн. Ал эми курман болгон аялдарда да ушунча жаштагылар басымдуулук кылат. Кырылган кыштак, бомбаланган шаарлар 1943 жылга чейин СССРден 1710 шаар жана шаар тибиндеги кыштактар, 70 000 кыштак жана айыл, 32 000 өндүрүш, 98 000 колхоз бомбаланып, 1876 совхоз талкаланып өрттөлгөн. Улуу атамекендик согушта 11 000ден ашуун адам Советтер Союзунун баатыры наамына татыган. Алардын ичине 87 аял баатыр наамын алган. Тарых барактарында улуу жеңиш жалаң жаштардын жанын алгандыгы баса көрсөтүлөт. Кыргызстандан кан майданга 365 000 жоокер аттанган. 150 000ден ашыгы курман болгон. Алардын 5 000 ушул кезге чейин дайынсыз. 72си Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болгон. СССР Жогорку Советинин президиумунун 1941 жылдын 22 июнундагы указына ылайык өлкөдө аскерге милдеттүүлөрдү жалпы мобилизациялоо иши башталган. Бул иштин жүрүшүндө Кыргызстанда 385 аткычтар дивизиясы, кийин 40 жана 153 аткычтар бригадалары, 2 улуттук атчандар дивизиясы түзүлүп, алар республиканын өнөр жай ишканалары жана колхоздору тарабынан жабдылган. Булардын ичине согушка биринчи болуп Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Панфилов командалык кылган 316 аткычтар дивизиясы кирген. Москваны коргоо үчүн 1941 жылы ноябрда болгон согушта бул дивизиянын жоокерлери өздөрүнүн 4 эсе күчтүүлүк кылган душман менен кармашкан. Bir ay boyu өздөрүнүн чегин бекем кармоо менен дивизиянын бөлүктөрү душмандын 2-чи танкалык 29 мотордоштурулган 11 жана 111 жоо аскерлер дивизиясын талкалап, 9000 немец солдаттары менен офицерлерин, 80 танканы жана башка куралдарды жок кылышкан. Командованиянын тапшырмасын үлгүлүү аткаргандыгы үчүн 316 аткычтар дивизиясы 8-чи гвардиялык деген наам алып, Кызыл жылдыз ордени менен сыйланган. Андан тышкары Советтер Союзунун баатыры деген наам Панфилов дивизиясынын 28 жоокерине ыйгарылган. Алардын ичинде кыргызстандык Дүйшөнкул Шопоков да бар эле. Воронеждун түштүк жагында Дон дарыясынын жээгиндеги согушта 1942 жылы 6 августта Чолпонбай Төлөбердиев душмандын дзотун көкүрөгү менен жаап, өлбөз өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Сталинград үчүн согушта артиллерист, надводчик, сержант Тайыр Асанов эрдик менен салгылашкан. 1943 жылы 26 октябрда ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. 1942-1943 жылдары салгылаштарда көп улуттуу 8-чи гвардиялык Панфилов атындагы аткычтар дивизиясы өзгөчө ийгиликтерге жетишкен. Андагы жоокерлердин 19%-ын кыргыздар түзгөн. Дивизиядагы снайперлер Токтогул Шабеков, Алымкул Абибулдаев, Бозжигит Турдубаев ар бири 25-тен 150-ге чейин гитлерчилерди атып өлтүрүшкөн. 1943 жылдын сентябрында Днепр дарыясынан өтүүдө Кыргызстандын жоокерлери укмуштууда эрдиктерди көрсөткөн. Бул жерден сержант Анварбек Чортековдун взводу айырмаланган. Алар суудан сүзүп өтүшүп, душмандын 4 чабуулун мизин кайтарган. 30 гитлерчини жок кылган. Эрдиги үчүн Чортеков Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. 1942
жылдын аягында Панфилов дивизиясынын жоокерлеринин бир тобу ага сержант Ашырбай Коенгөзөвдүн командалыгы менен душмандын тылына атайын тапшырма менен жөнөтүлгөн. 1943-жылы январда алар Псков шаарында жакын жерден 7-чи Ленинграддык партизандар бригадасына кошулган. Көп узабай Коенгөзөв 2-чи партизандык отряддын ротасынын командирлигине дайындалган. Ал жетектеген рота душмандарга күндүр-түндүр тынчтык берген эмес. 1943-жылы декабрда эле алар 10 эшелонду, 10 паровозду, 20дан ашуун вагондорду талкалаган. 1943-жылы декабрда Коенгөзөв жана анын жоокерлери Псков шаарынын жанында душман менен болгон салгылашта эрдик менен курман болушкан. 1944-жылы Эстониянын Нарва шаарынын жакын жердеги салгылашта кыргыз учкучу Исмаилбек Таранчиев өзүнүн жалындап күйгөн самолету менен душмандын май куюучу станциясын сүзүп, анын жанындагы 6 танканы ондогон немец солдаттарын жардырган. Анын эрдиги учурунда унутта калып, Советтер Союзунун баатыры деген наам ага 1991-жылы гана ыйгарылган. 1944-1945 жылдары чабуулдарда да СССРдин бардык элдеринин жоокерлери бир катарда эрдик менен согушушкан. 1944-жылы Ленинграддын алдындагы салгылашта кыргыз жоокерлери өзгөчөлөнгөн. Молдавиянын Дубасары шаарынын жанында 1944-жылдын апрелинде Орудиянын наводчиги Жаркынбаев душмандын 2 пулеметун 25 солдатын талкалаган. Бул салгылашта Жаркынбаев душмандын 5 жолку чабуулунун мизин кайтарган. Бул эрдиги үчүн ал Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. 1944-жылы июнда Белоруссиядагы салгылаштарда көрсөткөн эрдиктери үчүн ефрейторлор Якубов, Асаналиев сыяктуу кыргызстандык 8 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушуп, кыргызстандыктардын даңкын чыгарышкан. 1945-жылы 16 апрелде фашизмдин цитадели Берлинди шутурмалоо баштаган. Өтө күчтүү артиллериялык сокудан кийин советтик аскерлер чабуулга өтүшкөн. Бул салгылаштардын биринде батальондун саясий жетекчиси Калыйнур Үсенбеков жоокерлерге күчтүү дем берген. 16 февралдагы бетме-бет салгылашта Калыйнур Үсенбеков душмандын 7 солдатын сайып өлтүрүп, экөөнү колго түшүргөн. Көчүрмөн тапшырманы ийгиликтүү аткаргандыгы үчүн лейтенант Калыйнур Үсенбеков Советтер Союзунун баатыры болгон. Согуштун аяк жагында Полупа үчүн салгылашта пулеметчу Отурбаевдин эрдиги Советтер Союзунун баатыры деген наамга арзыган. Ал Одер дарыясынан өтүп жатканда душмандын 5 чабуулунун мизин кайтарып, 25 солдатын жок кылган. Берлин үчүн болгон салгылашта жердештерибиз учкуч штурман Советтер Союзунун 2 жолку баатыры Бегелдинов взводдун командири Советтер Союзунун баатыры Бельяндра жана башка өзгөчө эрдиктерди көрсөтүшкөн. Ошентип бул атамекендик согушта Совет эли эркиндик, көз карандык эместик үчүн жан аябай салгылашкан. Көп улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан барган 300 000 жоокерде атамекенди коргоонуу үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктери үчүн 10 000 кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 29 жоокер даңк орденинин 3 даражасын тең алышкан. Кыргызстандын жоокерлердин көпчүлүгү мекенинин, өз элинин эркиндиги үчүн курман болушкан. Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день победы.